Жалал Абад облусунда 465 мектеп бар. 11 ноябрдан тарта алардын 220сына иштөөгө уруксаат берилди. Облустук билим берүүнүн усулдук борборунан билдиришкендей, уруксаат берилген мектептердин айрымдарында окуучулар толук мектепке барып жатса, айрымдарында башталгыч жана бүтүрүүчү класстын окуучулары гана барууда. 1-класстан 11-класска чейин толук окуп аткан мектептердин саны 123. Ал эми 1-класстан 6-класска чейин 9-11-класстарды кошкондо 48 мектеп окуп атат деп айтып атабыз деп. Ошондой эле 1-5, 9, 11-класстарды 3 варианттагы мектептерде 49 мектеп окутуп атат деп. Санитардык талаптарды эске алуу менен оору күч алып жаткан Базар Коргон, Ноокен, Токтогул райондорунда жана Жалал Абад шаарындагы басымдуу мектептерге кадимки режимде иштөөгө уруксаат берилген жок. Маселен, Жалал Абад шаарында 20 мектептин бирөөсүнө гана иштөөгө уруксаат берилди. Ал мектеп шаарга караганы менен калаадан 90 чакырым алыстагы айылда жайгашкан. Ыкчам штабтын чечимине ылайык бүгүнкү күндө экинчи чейректе дагы 20 ноябрга чейин күтө туруу боюнча чечим кабыл алганбыз. Себеби дегенде бүгүнкү күндө ситуация оор. Анан бир жуманын ичинде биз динамиканы да карайбыз. Эгер динамика биздики туруктуу болуп бир аз артка кайра кеткен болсо, туруктуулук сакталса, биз 20сынан баштап Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри жана билим берүү министринин ортосунда түзүлгөн алгоритм бар. Ошол алгоритмге ылайык кээ бир мектептерибизди дагы онлайн эмес, офлайн режимде окутуу боюнча дагы чечимдерди кабыл алабыз деген ойдобуз. Учурда Жалал Абад шаарынын өзүндө эле 6 окуучу, 14 мугалим ковид жана пневмония оорусу менен бейтапканада жатат. Буга чейин шаарда август айында бир окуучу кыз коронавирустан каза болгон. Ал эми октябрь айынын аягында эле дагы бир бакча тарбиячысы да ушул илдеттен көз жумду. Бул тарбиячыбыз 47-жылы төрөлгөн тарбиячыбыз болчу. Бүгүнкү күндө өзү пенсия курагында эжеке болчу, 50 жылдык стажы бар эле, тарбиячы. 8-чи бала бакчада тарбиячы болуп иштеген. Тилекке каршы бүгүнкү күндө муниципалдык бала бакчаларыбызга иштөөгө уруксат жоктугуна байланыштуу ал эжеке үйүндө ооруп, больница областтык клиникалык ооруканасына дагы жатып, тилекке каршы 30 октябрда бул дүйнөдөн көз жумган. Оору жаш кары дебей адамдардын өмүрүн алып жаткан бир учурда мектептердин ачылуусун коомчулук жылуу кабылдаган жок. Ата-энелердин басымдуусу балдарын мектепке жиберүүдөн кооптонуп турат. Анткени менен онлайн окуу балдардын билим сапатын төмөндөткөнүн айтып, мектептердин ачылуусун кубаттагандар да жок эмес. Эми азырынча ачылбай турган жакшы да, мындай болуп атат. Оору күчөп атканда. Ачылбай турганы бизге деле жакшы. Ошо. Кээ бир ата-энелер телефондору болгондор болуп калат, болбогондор болуп калат. Шартка караша ар кандай болуп атат да. Ошон үчүн мен аздан болсо дагы окуучулар окуса экен деген ойдомун. Эми ачылбай турганы ham жакшы да, азыр эми чоңдор кандай болуп атат эми. Эми олар көтөрө албайт да, мына немелерди азыр оору көрүп атасыңар өзүңөр. Ооруга байланыштуу эми бул оору Алланын аяктан берген сыноолор болуп атат бандатка. Кээ бир убакта онлайндар интернет тарткан жери бар, тартпаган жери бар. Мектептерди ачып окуткан дурус болду. Ачып окуткан жакшы. Билбей деле калдык, бирок тумоолор кайталанып атат да, кайта-кайталачы жакшы боло албайт да, жакшы балдар. Менин деле 4-5 бала бар. Кайта-кайталанып атат да, мына өзүбүз деле жакшы болуп кете албай атабыз да. Ачылбай турган деле жакшы азырчы. Мына аба ырайы дагы жакшы болбой атат да. Балдардын тумоолор кайталанып атат. Азыр айрыкча жөтөл бар да, бардык балдардачы. Жакшы боло албай атат. Үкөл дарыны алып атабыз, бар болбой атат да. Облустук билим берүүнүн усулдук борборунан билдиришкендей, мектептер аймактагы эпидемиологиялык абалга жараша ишин улантып же токтотушу мүмкүн. Белгилей кетсек, Жалал Абад облусунда сентябрь айынан бери 130 мугалим, 18 окуучу коронавирус жуктуруп алганы расмий катталган. Ал эми каза болгондор боюнча так маалымат алууга мүмкүн болбоду. Облустук билим берүүнүн усулдук борборунан алынган божомолдуу маалыматта пневмония башталгандан бери 10 чукул мугалим көз жумган.